Мен Мактагайдын сабагына жаңы келген учурунда бир сом акчам жок эле. Эми Мактагайдын насаат ачылды эле, өзү жакшы акча турат да. Бир сом акчам жок эле, бирок билбейм. Каалоом бар болчу бир гана. Эптеп жазылдым. Мен студентмин, алдымдын, бөлүп төлөйүн, тиги кылайын, бул кылайын деп бирөөдөн карыз алып ушинтип жазылганмын. Бирок насаатчылык учурунда жана айтып атпадымбы, бир жумада эме деп жашоомдо кереметтер болду дегенде, бир жумада почти миллионго чейин, мындай миллионго жакын неме болду да, акча келди да. Анан кийин Японияга үй бүлөмдү да, бала чакамды да алып келдим дегенде, азыр Японияда кыргап жашап атабыз. Бул өтө жакшы. Өзгөчө мен баягы үй бүлөлүк бакытты айтат элем го. Үй бүлө чогуу болуш керек да. Мисалы биздикилер азыр сыртка иштеп келип, анан барып кел деп башкача жүрөт го. Андай кылбаңыздар. Анткени биз айтып бердим, Чынар мырза өзү жашоонун айсын. Анткени мен өзүм колдоном да. Мен Кытайга да биринчи келгенде мага да айтышкан да. Өтө сонун жашоо жашап атабыз. Акча келе берет экен. Себеби ар бир ошол каалоого Аллах Таала өзүнчө мүмкүнчүлүк, өзүнчө акча, өзүнчө адамдар жөнөтөт дегендей.